Жалал Абад облусунун Ала Бука райондук аймактык ооруканасында жаңы палата ачылды. Бардык шарттары каралган палатаны ачуу Өнүгүү Прогресс партиясынын жардамы менен ишке ашырылды. Толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөн палатага 6 бейтап дарылана алат. Мында бейтаптарга бардык шарттар түзүлгөн. Муздаткыч, теле берүү, жылуу суусу каралган. Бир жаңы ачылганда бери эми келдим мен. Мындай азыр көрүп атабыз. Мына башка палаталарга караганда айырмасы анча эле чоң. Жакшы, дивандары немелери бардыгы. Жакшы кылыптыр, рахмат. Башка палаталарга салыштырмалуу мынагу палатада шарттар жакшы түзүлгөн. Холодильник бар, телевизор бар, тумбочкалар ар бир оорулууга өзүнчө отдельно коюлган. Менин оюм ошол бардык эле депутаттар, мисалы Өнүгүү Прогресс партиясына окшоп, ар бири бирден палаталарды ушундай шарт түзүп, эме кылып беришсе, жасалгалап шарт түзүп берсе, же бирден аппараттарын, ооруларды көрө турган эмелерин, шарттарын түзүп берсе, биздин больницалар кыйла эле оңолуп калмак да, жакшы болупчу, шарт түзүлүп калмак. Оорукананын дубалдары эле кирген ооруларды дарылайт деп айтылат да. Ошондой эле палатадагы жакшы ыңгайлуу шарттар андан бешбетер кылат. Ошого кошумча биз дагы ооруларга жылуу жумшак мамиле жасап, так диагноз коюп, азыркы жаңы чыккан дарылар менен дарылап, артта калбастан биз өзүбүздүн билимибизди өркүндөтүп келе жатабыз да. Бизге эч кандай партиялар жардам деле көрсөтпөйт да. Бизге жаңы аппарат алып берсе, 2 аппарат. Ошо жакшы болот эле, себеби дегенде аппаратыбыз эскирип кыйналып атабыз да азыр. Мындан тышкары райондук ооруканада жүрөк текшерүүчү жабдуусу жок. Дарыгерлердин айтымында аппараттын эскилиги жетип, диагностика коюлбай келет. Бейтаптар жүрөгүн текшертиш үчүн шаарга чейин барууга туура келет. Заманбап эмеректер менен жабдылган палатаны Өнүгүү Прогресс саясий партиясы эми Каракөл шаарынын Борбордук ооруканасында ачты. Дарылануу учурунда бир топ ыңгайлуулуктарды сезген бул жердеги бейтаптар көрсөтүлүп жаткан кызмат жогорку деңгээлде экендигин айтышат. Палатанын ичинде телевизор, холодильник бар, 4 койка бар. Койкаларда жакшы больнойлор жатат. Больнойлор биз лечение алып атабыз. Ушу врачтарга ыраазычылык билдиребиз. Бизди карап атышат, жакшы мамиле кылып атышат. Дайым ушу Өнүгүү партиясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Алга дайыма иштерине ийгилик. Оорукананын бир палатасынын оңдолушу жагымдуу жаңылык болгону менен калган бөлмөлөрдөгү шарт көңүл жылытпайт. Ошондуктан дарылануучулар башка партияларда Өнүгүү партиясына окшоп мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берсе деген ойдо. Өнүгүү эмеси партиясы элдин баарын өнүктүрүп, рахмат ушуларга. Ооз эки эле айтылган бой эмес, иш жүзүндө да жакшынакай айтып, иш жүзүн ашырып койсо жакшы болмок. Көптөр эле оозу менен айтып, иш жүзүн ачкан эч ким жок. Ошон үчүн иш жүзүн ачса дейбиз ушунун бардыгы. Оорукананын жааматы да бул сөздү четке какпайт. Шарттын жакшырышы оорулууларга гана эмес, бул жердеги кызматкерлердин да түйшүгүн жеңилдетүүдө деген Мейман айым Аида Кутманова оорукана оңдоп түзөөгө муктаж экендигин тастыктайт. Биздин отделениеда бир эле палата ушундай да, анан башка палаталарда ушундай болуп бардык шарттар менен ачылса деп биз ойлойбуз. Бизге да иштеген ыңгайлуу. Анан ушул башка партиялардагы ушул Өнүгүү партиясына окшоп ушундай демилге көтөрүп, ушундай палаталарды көп ачып берсе жакшы болмок. Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын колдоосу астында республиканын 15 районуна мына ушундай палаталар ачылды. Элдин ден соолугуна кам көрүүнү биринчи орунга койгон аталган партиянын мүчөлөрү алдыда башка райондордо да жаңы палаталар ачыла тургандыгын билдиришти. Өнүгүү партиясынын демилгеси менен Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын Борбордук төрөтүйү капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Шаардык кеңештин депутаты болгон Өнүгүү партиясынын мүчөлөрү бул демилгени көтөрүп чыгып, натыйжада көп жылдар бою көңүл сыртында калган бул бөлүм толук түрдө оңдоодон өттү. Буга чейин бул отделение негизи жылыган эмес, суук болчу. Кышында өтө суук, постоянно жылуу кийимдер менен жүрчүп, биз эле халатчанда жүрө алчу эмеспиз. Не то что там төрөгөн аялдар. Палаталарда обогреватель полный сайылчу, и то ошондо эле суук болчу аябай эле. Азыр мына жеңил кийим менен жүрөбүз, кышында чыпчылуу. Буга чейин да ушул төрөтүйүнө келип көз жарып жүргөн Анаркан айым бул жолу бөлмөлөрдүн жаңыланып калганын байкаган. Палаталардын жылуулугу бизге бир канча ыңгайлуулуктарды жаратты деген жаш эне Өнүгүү партиясы бул аймакка мындан башка да жакшы иштерди жүргүзүп жаткандыгын айтат. Эми баары эле ушундай эметсе жакшы эле болмок. Мисалы
Каракөл ошо Өнүгүү партиясы ошо эме, бирок көп нерсени жакшы эмелерди кылып атышат да. Өнүгүү партиясыначы эми жакшы эле го дейм да. Жакшы эмелерди түзүп атышат. Көп нерселерди оңдоп атышат. Өнүгүү партиясына ийгилик демекмин. Бул иштин демилгечиси болгон Жеңиш Бегалиева өзү да гинеколог. 22 жылдык тажрыйбасында шаардык төрөтүүнү оңдоого мүмкүнчүлүк болбой келгенин айтат. Бир нече ирет бул маселени жогорку бийликке кат түрүндө жеткиргендигине карабастан, ал жактан оң жооп болгон эмес. Канча деген кагаздарды жазып, канча деген бийликке кайрылып келгенбиз, бирок негедир ушул биздин маселе чечилбей келген да. Депутат болгондон баштап ушул демилгени көтөрүп, ушу төрөт бөлүмүн деген капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча канча деген талаш тартыштардын аркасынан эптеп акча бөлдүрүп, өзүңүздөр көргөндөй ушундай төрөт бөлүмү жаркырап, жакшынакай болуп ремонттон өттү. Көп жылдар бою эч кандай оңдоп түзөөдөн өтпөгөн Каракөл шаарынын төрөтүүгө жергиликтүү тургундарга кызмат көрсөтүп келген. Капиталдык ремонттон өткөрүү менен биздин элге болгон кызматыбыз жакшырат деген оюн билдирет бул жердин жааматы. Ал эми Өнүгүү партиясынын мүчөлөрү эгерде карапайым эл колдоо көрсөтүп турса, эл үчүн кызмат кылууга даяр экендигин айтышат. 1981 жылы курулган бул оорукана көзгө басар мекемелердин бири. Бирок жетишпестиктери толтура. Анын бири эле кышкысын жылытуу жана бейтаптарды кабыл алуу маселеси. Дарыгерлердин айтымында ооруканада чоңдор бөлүмү 15 орунга, ал эми балдар үчүн 10 орун каралган. Ал бөлмөлөрдө канча жылдан бери тиешелүү ремонттон өтпөй, зарыл эмеректер сатылып алынбай, кейиштүү абалда. Дарыгерлер да жетишпейт. Буга чейин терапия жана балдар бөлүмүнүн палаталарында бизге көп жылдан бери катуу инвентарлар келбегендигине байланыштуу кроваттар, дивандар өтө начар абалга келип калган эле. Бизге 6 диван, 1 телевизор, 6 тумбочка, 1 подставка жана 1 холодильник берилген. Бул Өнүгүү партиясынын азыркы мына ушул күндө берип аткан жардамынын негизинде көп элдерге бул жардам болуп кетет. Анткени себеби больницада жатканда оорулууларга палатада шарт ыңгайлуу болсо, оорулуунун айыгуусу да ошончолук тез болот. Анан шарты начар болуп, жаткан жерлерде кроваттар сынык болуп, дивандар сынык боло турган болсо, жаткан больнойдун дагы өзүнүн баягы жашоого болгон умтулуусу начар болот дагы, лечение дагы мындай доскональный болбой калат да. Умарбек Аксакал 73 жашта. Көп жылдардан бери жүрөк оорусунан жабыркап келет. Ооруканадагы кыйын шарттарга карабастан дарыгерлердин чеберчилигин жогору баалайт. Азыр ошо мурункуга салыштыруу, мисалы үчүн мына комнатта мына азыр биз беймар эле чечинип эле отурабыз. Жылуу десе жылуу, койкалар болсо жакшы, үстү төшөгүбүз жумшак, баары жакшы. Холодильник десе холодильник бар, үйдөн кокус көргөнү келгендер кичине бир азыраак оокат алып келип кала турганбызда, жакшына кылып коюп коебуз, бузулбайт, турат. Керек болгондо алып жөнөбүз. Телевизор болсо бар, мына иштеп атат. Анткени убада кылынгандай, оорукананын бир бөлмөсү толугу менен ремонттолуп, тиешелүү эмеректер депутаттардын көзөмөлүндө алынып келинип колдонууга берилди. Көптөн бери ремонт көрбөгөн бөлмөлөр жаркырап, бир убакта 4 бейтаптын даарылануусунан толук шарт түзүлдү. Ал эле эмес, жууркан төшөктөрү дагы жаңылады. Полдору дагы баткендиктерге көп жыл кызмат кылсын деп калыңдап салдырды. Даарыланып жаткан бейтаптарга деп жумшак эмерек, заманбап муздаткыч, сыналгы дагы койдурду. 2 күн мурун операция болгон бейтап Алмагүл Караева жаңы палатага туш келгенде кубанат. Жанын кыйналып турганда жумшак керебеттин дагы жардамы болот экен дейт. Өнүгүү прогресс саясий партиясынын бул аракетинин түпкү максаты бейтаптарга жакшы шарт түзүп, дартына дава берүү. Адам ооруп алдан тайып турганда ар бир кемчиликке маани берип кыжырдана берет. Ал эми заманбап быкмадап жабдылган палата аз да болсо илдетти жеңилдетип, бейтаптын кайгысын бөлүшкөндөй болот. Абдан ыраазымын. Ошо жаткан жайың жакшы болсо, жакшы эс аласың да. Балдарым төшөктөр жакшы, шейшептер жаңы, жыттары жакшы. Көңүлүңдү көтөрүп, аны ооруп турганыңдан кайра мындай алдыга жакшы болуп атам да. Мен дагы өзүм үчүн чечим кабыл алдым. Ушул областтык больницанын азыр башкы дарыгерине да айттык. Бир бөлмөнү бөлүп берсеңер, биз дагы ушу силердин кылып аткан ишиңерди колдоп, биз дагы бир элдин колдонууна бир заманбап кылып жакшы ремонттон өткөрүп, жакшы жабдуулар менен жабдып берели деп ушул
ой пайда болуп азыр бөлүшүп атабыз. Эл өкүлүнүн бул жардамын дарыгерлер дагы жогору баалайт. Кем каржысы четинен толукталып, жакшы саамалыкты баштап берди дешет. Бирок ооруканада дагы деле көйгөйгө. Ошо канализацияны, электричествону оңдосок, буюрса дарыгерлер күчтөрү жетишет. Нарын областынын Кочкор аймактык ооруканасында былтыр жаңы палата ачылган. Шарты жагынан жаңы бөлмө кадимки палаталардан кыйла айырмаланат. Заманбап керебеттер, телевизор, жада калса жылуу суусу бар. Мамлекеттин эсебинен каржыланып келген ооруканаларда 90-жылдардан кийин бюджеттен аз акча бөлүнүп, оңдоо иштери толук деңгээлде жүрбөй, медициналык жабдууларда жетишсиз экени жалпыбызга белгилүү. Бир бөлмөсүн оңдоп берсе да бейтепкана үчүн бул чоң жардам. Жабдыктар болсо эң бүгүнкү заманбап жабдыктар менен коюлду, телевизор коюлду, холодильник коюлду. Анан эме жерде санузел жасалды, толук ремонттон өттү, жылуу суусу менен камсыз болуп, бүгүнкү күндө биздин ооруларга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Аймактарда бейтапканалардын гана эмес, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараттары мышык ыйлай турган абалда. Кезекте турган бейтаптар үчүн кадимки отургуч жетпей калат. Ал эми кышкысын коридору эмес, бейтаптарды кабыл алуучу бөлмөлөрү суук болгон учурлар арбын дешет Чүй областынын Жайыл районунун тургундары. Группа семейных врачей, ошолордун көп муктаждыктары бар экен. Мисалы, отурганга да столдор да жок экен. Ошондой жанагындай акча жанагындай эме табылса, ошолорго жардам берели деген ниет коюп атабыз. Жайыл районунун үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан тышкары Кара Балта шаардык ооруканасында орун жетишсиз. Жергиликтүү тургундардын айтымында мындай тартышты кошуна мамлекеттен келген бейтаптардан улам түзүлүүдө. Мына бизде Кара Балтада больница бар да. Больницага барсаң, мына көбүнчө очередке туруп каласың, жаткырайын десең, кайбир бирде календерге жатышат кишилер, ооруган кишилерчи. А бир жолу бир барсам, көбүнчө эле Луговой, Мерке, казак тургундары көп, ооруган кишилерчи. Саламаттыкты сактоо тармагы Өнүгүү партиясынын негизги багыттарынын бири. Кардиологдордун катышуусу менен жерлерде элдин жүрөгүн акысыз текшерүү боюнча иштер жүрүп келет. Мындай мүмкүнчүлүккө былтыр Полтавка айылынын тургундары ээ болушту. Жакын арада шаардык ооруканада жалпы палата ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ооруп барган адам көп күн күтүп калып атат да. Скорый менен пока прием покойго барып түшпөсө, оор болуп элечи. Бир жумалап, может, бир айлап күткөндөрү бар. Ошол себептүү азыр ошо Өнүгүү партиясынын жана эмеси бир программа менен келе жатышыптыр, жанагындай палаталарды ачыпчы. Кара Балта шаарында барган сайын өнөр жай тармагы өсүп, элдин саны күн санап көбөйүүдө. Шарттары түзүлгөн медициналык жабдуулар менен жаңы палата бейтепкана үчүн ашыктык кылбайт дешет дарыгерлер. Көрүңүздөр, бул азыр капитальный ремонтко муктаж нерсе да. Талас облусунун Талас райондук бейтапканасына дарыланганы 13 айыл өкмөтүнүн тургундары кайрылышат. Салынганына 80 жылдан ашкан бейтапкананын эскилиги жеткен. Райондун эң көйгөйлүү, башка райондорго караганда эң көйгөйлүү Талас областындагы ушул больницадагы 1937-жылдан бери да ушул убакка чейин кармап келатабыз, сырда бактап. Больницанын акыбалы өтө эле оор. Биз деген булар бөлөк жатыш керек, биз бөлөк жатыш керек болчубуз. А биз азыр баарыбыз общий эле жатып атабыз. Да эжелерге рахмат, деп кимибизди ар кандай кылып бири-бирибизге жугуштурбай, нормально кылып деп дарыланып атат. Больница болсо өзүңүздөр көрүп тургандай эски, эч кандай условия жок, даже суу да жок. Жаңачылган палатанын оңдоп түзөө ишин Өнүгүү прогресс саясий партиясы уюштуруп, жада калса ички эмеректерди да алып берген. Учурда бул палата жергиликтүү тургундарга кызмат кылып, бейтаптардын жакшы дарыланышына көмөк көрсөтүүдө. Мындай эмгектенген акылатчандардын иши да бир кыйла жеңилдеген. Буга чейин деле биздин үй бүлөлүк дарыгерлердин тобуна аябай көп оорулар кайрылышчу. Аларга жазылып берилген процедурный кабинетибиз бар, ийне сайы бөлмөсү. Ийне сайы бөлмөсүндө болчу эле. Бирок ийне сайы бөлмөсүндө бизде бир гана укулдор сайылбай, ал жерде анализдер да алынат. Ошон үчүн ошол себептен ал жерде аябай очередь көп болуп кетип, оорулуулар убагында өзүнүн дарыларын ала алышчу эмес. Азыркы күндө биз ошол Өнүгүү партиясы тарабынан түзүлгөн палатада биз ошол ийне сайы
уруксат берилген. Мамлекеттик ооруканаларда ар дайым сапаттуу дарыланууга мүмкүн болбогондуктан карапайым эл жеткиликтүү медициналык жардамга муктаж болуп келген. Ал эми бул палатанын ачылышы жана тейлөөнүн жакшырышы кайрылган бейтаптардын купулуна толгон. Больницага жаткан менде шарт жок, андыгайчы. Кийин өзүбүздө мындай дневной стационар ачылып калыптыр, ошого аябай жакшы экен. Эффект жакшы болуп атат. Жылуу убагында леченияны алып, түштөн кийин барып балдарга карап, бар жогу жакшы болуп атат. Өнүгүү партиясы ушундай кылып ачып бериптир. Бар жогуну условияларын жакшы кылып, убагында алат экенсиң, эмне кылып медик истеп жүрбөйсүң, ийне сайдырууга аяка барам, бияка барам кылбайт экенсиң, өздөрү келип, врачтар аябай жакшы карайт экен. Ошолорго рахмат, Өнүгүү партиясына деле рахмат. Кандай, жакшысызбы? Өзгөрүү барбы? Өзгөрүү бар, жакшы. Жылдыз Акунжанова көп жылдан бери кан тоорусу менен жабыркап келет. Үй бүлөлүк шартына байланыштуу ооруканага жатып дарылана албагандыктан бул жерге келген. 2 жума үйдөн антибиотиктерди алып, эч кандай таасир болбогондон бул жака чыктым поликлиникага. Анан срочный капельница алыш керек болду. Анан больницага мага уруксат бербейт. Жатыш керек. Анан ушундай стационарный эме ачылды дешип, ошол жердеги терапевттер көрсөтүштү. Аябай чоң ыраазычылык билдиргим келет, себеби көптөгөн бизге окшогон адамдарга биринчи муктаждыкка первый необходимый помощь бул эң жакшы да. Мындай эме бардыгы эле жерде жок. Ошого мен ошол Өнүгүү партиясына чоң ыраазычылыгымды билдирип койгум келет. Бир гана Өзгөн шаарында эмес, республиканын башка булуң бурчтарындагы ооруканаларда Өнүгүү прогресс саясий партиясы ачып берген атайын палаталар карапайым калкка жакындан кызмат кылып келүүдө. Алдыда саясий партиянын өкүлдөрү толуу аймактарда да бул демилгени ишке киргизишмекчи. Кемин райондук ооруканасы адам көп келген ооруканалардын бири. Айрыкча Ысык көлдөгү туристтик сезон маалындагы Чымкоргондон Боом Капчыгайындагы кырсыкка учурагандар дал ушул жерге алынып келинет. Бирок кошумча жүк үчүн каржылоо каралган эмес. Бизге эл көп келет. Андыктан каражат жетишсиз. Анын үстүнө буюмдардагы бат эле керектен чыгат экен. Айрымдар куруу убада берип жүргөн малда чыныгы жардам берүүнү көздөгөндөр аракеттин көрүүдө. Бул райондук ооруканадагы жаңылануулар гуманитардык жардамдар менен ишке ашууда. Катуу керебеттер жумшак эмерек менен алмаштырылса, бардык кабатта муздаткыч, телевизорлор орнотулган. Ошондуктан Өнүгүү прогресс партиясынын дагы бир палатаны жаңыртып берели деген демилгесин кубануу менен кабыл алышкан. Кемин элинин каалоосу менен ушул Кеминге келип биз жыйналышка келдик эле. Ушу Кемин районуна дагы бир ушул больницанын жакшы бир палатасын жасап, аксакалдар үчүн, апалар үчүн деп ошо келип, ошо дарыланып, ошол жерден айыгып, кубанып чыксын деген жакшы кептерди айткан. Мына бүгүн ошол кептердин баягы ачылышы болуп атат. Партиянын программасында өлкөдөгү ар бир райондук ооруканаларда бирден палатаны жаңыртып чыгуу каралган. У них было ограничение было в деньгах, но мы их все равно уговорили. Они нам купили вот современный современный телевизор. Мамлекет тарабынан оорукананын чыгымдары үчүн 200 000 сом гана бөлүнөт. Ал эми ооруканадагы бул бөлмөнү жасалгылоо үчүн андан көбүрөөк каражат кеткен. Ал тургай чыгымдарды азайтуу максатында дарыгерлер кошумча имараттарды пайдалануудан баш тарткан. Анткени өкмөт менен башка партиялардан жардам күтпөйбүз дейт дарыгерлер. Бизде бир гумандуу партия бар экен. Ооруларга кам көрүп, элдин жашоосу жакшы болсун деген. Аларга биз ыраазычылык гана айткыбыз келет. Партиянын мүчөлөрүнө жаңы жасалган палатаны көрсөтүшүп, дагы чечилбеген маселелерин ортого салышты. Албетте, чечүүчү маселе көп. Андыктан мындан ары дагы мүмкүнчүлүккө жараша аларга жардам берүүсүн улантарын билдиришти.